Бүгүн бойдок кыздар бойдок жигиттерге, имандуу жигиттерге турмушка чыксам дейт, бойдок жигиттер да көп учурда дуа кылган учурда салиха кыздан берген, имандуу кыздардан берген дейт. Негизи салиха кыз кандай? Салиха кыз ким деген суроонун негизинде 3 белгисин айтып коеюн. Биринчиси, салиха кыз аны алып бер, муну алып бер, мишке алып бер, гүл алып бер, телефон алып бер, айфон алып бер, махырга квартира бер, аны бер, муну бер дебейт экен. Аны алып бер, муну алып бер дебейт экен. Бирок эч нерсе сурабайт деген эмес бул. Ал эми экинчиси, күйөөсүн падышадай көрөт. Эгерде күйөөсү аны ханашадай көрсө. Бул дегени падышачылыкты түзгөн болсо, күйөөсү салих боло турган болсо, сөзсүз түрдө бул салиха себеби падышадай көрөт күйөөсүн. Ал эми үчүнчүсү, ар бир иште, кандай иш болбосун, ар кайсы иш бардыгында биринчи орунга акыретти коет. Акырет биринчи кезекте. Бирок бул дүйнөнү унутуп коет деген эмес. Дүйнөнү эч бир аял унутпайт. Ошондой экен, салиха кыздар насип кылсын. Салиха кыздарга имандуу жигиттер насип кылсын. Бактылуу болгула.